Саламатсыңарбы, кымбаттуу 10-класстын окуучулары. Мен Байзакова Гүлзара Жуманазаровна Кадамжай Семетей лицейинде кыргыз тили жана адабиятынан сабак берүү менен өз кесибимди аркалап келе жатамын. Окуучулар, кырдаалга жараша силер видео сабак аркылуу билим алууну баштадыңар. Мен бүгүн силерге экрандан пайдаланып, өз тилибиздин улуулугун, байлыгын даңазалоо менен эне тилибизди мындан да жакшы сүйүп, дагы да барктоого, өнүктүрүүгө чакырар элем. Жан дүйнө аламы болгон миллион саптуу манас эпосу баш болгон илдик чыгармаларды, сезимдерибизди козгогон акындарыбыздын ырларын, Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуларыбыздын мөлтүр сөз берметтерин окугула деп айткым келип турат. Анткени сөз өнөрүн аркалаган өнөр ээлеринин чыгармаларында ойдун жана сөздүн байлыгы жатат эмеспи? Башка тилде жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп, белгилүү акыныбыз Алыкул Осмонов көп тил үйрөнгүлө, бирок өз тилиңерди сүйгүлө деп керезин бизге түбөлүккө калтырды. Келгиле анда, экранга жакын отуруп, кыргыз тил сабагына көңүлүңөрдү бургула. Окуу куралдарыңарды алып, дептериңерди ачып, жазууга, берилген тапшырмаларды аткарууга даярданып отургула. Бүгүн 4-чейректин 1-жумасынын 1-сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы этичтин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери жана алардын жасалышы. Сабактын максаты этичтин татаал формалары боюнча жалпы маалымат аласыңар, алардын кантип жасаларын түшүнүп билесиңер, этичтин татаал формаларынын этичтин өзгөчө формаларынан айырмасын билүүгө жетишесиңер, айрым этичтин татаал формаларынын туура жазылышын эске саласыңар. Теориялык алган билимди практикада колдонуп көрөсүңөр, накыл кептерден тарбияласыңар. Максатка жетүүнүн көрсөткүчтөрү, айтылып жаткан маалыматты кун коюп уксаңар, негизги маалыматтарды дептерге жазып отурсаңар, берилген тапшырмаларды тез аткарууга аракет жасасаңар, накыл кептердин маани маңызына көңүл бурсаңар, силер бүгүн биздин сабагыбыздын максатына жетесиңер. Тема боюнча күтүлүүчү натыйжалар. Эскертүү. Берилген маалыматтарды окуп, дептериңерге белги койгула. Билемин плюс, толук эмес же жарым жартылай биле турган болсок суроо белгисин, билбеймин минус. Демек үлгү турат 1 плюс 2 минус 3 суроо белги. Демек дептерибизге мына ушундай белгилерди коюп барабыз. Анда эмесе баштадык. Этиш сөз түркүмүнүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал түрү бар. Билсеңер плюс, эгер жарым жартылай билсеңер суроо белги, билбесеңер минус. Мына ушундай ыкмада кийинки пункттарга дагы белги коюп кеткиле. Экинчи, татаал этиштер эки жагынан көп сөздөн турат. Койдук. Үчүнчү, татаал этиштер негизги жана жардамчы сөздөрдөн куралат. Төртүнчү, татаал этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп тутумдашып, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирет. Бешинчи, негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт. Алтынчы, жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт. Жетинчи, этиштин өзгөчө формалары этиштин татаал формасынан айырмаланат. Сегизинчи, этиштин татаал формаларынын туура жазылышын билемин. Туура жаза аламын. Демек, белгилерди койдук. Анда окуучулар, келгилечи, жаңы темага өтөрдөн мурда төмөнкү чачылган иретсиз сөз тизмектерин өз ордуна коюу менен маанилик жана грамматикалык жактан туура байланышкан сүйлөм түзөлү. Силердин тилегиңерге төп келген маани келип чыгат. Бактылуу, келечекте жашагым келет, мен таза ыйман, заман жүгүн аркалап тунук адеп менен. Маанилик грамматикалык жагынан байланышкан сүйлөм түзөбүз. Анда мен өзүм түзгөн сүйлөмдү силерге көрсөтөйүн. Мен келечекте таза ыйман, тунук адеп менен заман жүгүн аркалап бактылуу жашагым келет. Бул сүйлөм түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм.
Эмне үчүн жөнөкөй сүйлөм дешиңер мүмкүн балдар? Анткени таза ыйман тунуга деп менен заман жүгүн аркалап бул чакчыл түрмөк. Грамматикалык негиз тактап айтканда жок, жашагым келет деген сүйлөмдүн татаал этиши эки сөздөн туруп жатат. Демек биз бүгүн ушул татаал этиштер жана этиштин өзгөчө формаларынан айырмасын, татаал этиштерди жардамчы жана негизги этиштер түзөрү жөнүндө сөз кылабыз. Этиш сөз түркүмү түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Этиштин жөнөкөй формасы бир гана сөздөн турат. Мисалы, кадыр баркыңдын ашуусун кааласаң, башкалардын кадыр баркын бил. Балдар, мен келтирген сүйлөмдүн маани маңызына көңүл бурасыңар деп ойлойм. Анткени биз бул мисалдардан өзүбүзгө тарбиялык жагын алуубуз тийиш. Кадыр баркыңдын ашуусун кааласаң, башкалардын кадыр баркын бил. Кааласаң бил деген сөздөр бир сөздөн турду. Ошондуктан жөнөкөй этиш. Этиштин татаал формалары эки жаандан көп сөздөн түзүлөт. Мисалы, сабыр жолоосун кармаган адам өзүнүн максатына жете алат. Сүйлөмдө эмне кыла алат? Жете алат. Демек эки сөздөн турду. Татаал этиш, жетүү негизги этиш, ал эми алат, ага жардамчы этиш. Анткени өзүнүн максатына жетүүсү жөнүндө сөз болуп атат. Негизги этиш жетүү, жете алат. Сабыр жолоосун кармаган деген кандай адам сабыр жолоосун кармаган деп силерге белгилүү. Бул атооштуктун кан мүчөсү аркылуу уюшулуп, атооштук түрмөк адам деген сөздүн маанисин, мындайча айтканда, белгисин билдирип турат. Демек татаал этиштер эки сөздөн, жөнөкөй этиштер бир гана сөздөн түзүлөт. Этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери. Этиштин татаал формалары эки жаандан ашык сөздөрдүн бир мааниге бириккен топ аркылуу уюшулат. Тутумундагы сөздөр берген маанилери боюнча бирдей даражада болбойт. Алардын биринчиси кыймыл-аракеттик негизги маанини билдирет, калгандары анын маанисин толуктайт, жыйынтыктайт. Ушул өзгөчөлүгүнө байланыштуу негизги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт. Мисалы, эгерде жолдо карыя сага учурап калса, урмат көрсөтүү менен соңунан жүрүшүң керек. Мында кыймыл-аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк учурап жүрүшүң биринчи түгөйлөрдө берилди. Ал эми экинчи түгөйлөрдө калса керек, аларга кошумча маани берип турат. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары дейбиз. Келгиле дагы бир жолу мисал менен салыштырып көрөлү. Адегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюла баштайт, бирок соңунда бакыттуу алайдын эшигин ачып салат. Маанисине көңүл бургула. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн баяндоочунун экөөнүн тең татаал этиштер түздү, туюла баштайт. Адегенде туюла баштайт, андан соң ачып салат деп жатат. Ушул эле сүйлөмдү жөнөкөй этиштер менен түзүп алалы. Адегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюлат, бирок соңунда бакыттуу алайдын эшигин ачат. Силер эки сүйлөмдүн маанисин өзүңөр ажыраттыңар деп ойлойм, көңүл бурдуңар деп ойлойм. Татаал этиштер бизге практикада, мындайча айтканда, пикир алышууда аябай зарыл. Биз жөнөкөй этиштер менен татаал этиштер берген ойду бере албайбыз. Негизги этиштер менен жардамчы этиштин өзгөчөлүгү. Биз негизги этиштер кайсы, жардамчы этиштер кайсы айырмалап билишибиз керек. Анын үчүн өзгөчөлүгүнө көңүл буралы. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт. А, Е, Ып, Ганы, Мыш формасында келет. Кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн билдирип турат. Жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт. Толуктоо, жыйынтыктоо кызматын аткарат. Жак жана чак формада келет. Тактап айтканда, кыймыл-аракеттин ким тарабынан жана кандай мүнөздө болуп өткөнүн, болуп жатканын, болорун билдирет. Биз анын алгачкы маанисинен алыстарына жакшы көңүл буралы. Эми этиштин өзгөчө формалары жана этиштин татаал формасынын айырмачылыгы. Этиштин өзгөчө формалары деген эмне? Биз 7-класста өткөнбүз балдар.
этичтин өзгөчө формаларына чакчыл, атооштук, кыймыл атоошторду кошконбуз. Чакчылдар менен жак формасындагы этичтердин айкашы дайым эле этичтин татаал формасын түзө бербейт. Кичипейил жана адептүү болгон адам калайыктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бойсундуруп багындырат. Эмне кылат? Багындырат. Кантип багындырат? Бойсундуруп багындырат. Бул бышыктооштук милдетти аткарды. Чакчыл дын мүчөсү аркылуу уюшулду. Кандай адам кичипейил жана адептүү болгон адам болуп, бул жерде кичипейил жана адептүү болгон атооштук түрмөктү түздү. Ган деген атооштук мүчөсү аркылуу. Демек этичтин өзгөчө формаларын дагы бир жолу эсиңерге салам. Алар кандай, кантип деген сыяктуу суроолорго жооп берип, сүйлөмдө бышыктооштук, аныктооштук, кээде атооштук түрмөктөрүбүз затташканда ээлик, толуктооштук, бышыктооштук милдеттерди аткарып калат. Этичтин татаал формаларына мисал келтирели. Кичипейил жана адептүү болгон адам калайыктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бойсундуруп алат же бойсундура алат. Жогоруда эле келтирилген сүйлөмдү биз азыр этичтин татаал формаларын катыштырып түзүп алдык. Демек эмне кылат? Бойсундура алат. Сүйлөмдө баяндооштук милдетти аткарды. Бул жакта сүйлөмүбүздө багындырат. Кантип багындырат? Бойсундуруп багындырат. Демек бойсундуруп бышыктооштук милдет аткарса, бул жерде эмне кыла алат? Бойсундура алат болуп, сүйлөмдө баяндооштук милдетти аткарды. Демек этичтин татаал формалары дайыма баяндооштук милдетти аткарат. Муну жадыңардан чыгарбагыла. Дагы бир жолу мисалдар менен далилдейли балдар. Келгиле. Мына этичтин татаал формаларын биринчи карап чыгалы. Убадасына тура албаган адам өз кадырын түшүрүп алат. Эмне кылат? Түшүрүп алат. Баяндооштук милдетти аткарды. Карылардын алкоосуна татыган адам дайыма кичипейилдик сапатты алып жүрүүгө тийиш. Эмне кылууга тийиш? Алып жүрүүгө тийиш. Ким? Сүйлөмдүн ээси көмүскөдө. Демек, жок кечиресиңер, адам. Ким алып жүрүүгө тийиш? Адам алып жүрүүгө тийиш. Кандай адам алып жүрүүгө тийиш? Карылардын алкоосуна татыган. Карылардын алкоосуна татыган деген сөзүбүз атооштук түрмөк. Демек ал кандай деген суроого жооп берип, сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарды. Чакчыл түрмөктөргө көңүл буралы. Өзүңдүн да карылыкка барарыңды ойлоп, улууларга каттуу сөз айтпагын. Анткени алардын көңүлү назик. Эмне максат менен улууларга каттуу сөз айтпагын. Анткени алардын көңүлү назик. Өзүңдүн да карылыкка барарыңды ойлоп. Бул жерде ып чакчылдын мүчөсү аркылуу уюшулуп, сүйлөмдө бышыктооштук милдетти аткарды. Эмне үчүн чакчыл түрмөк экендигин дагы силерге баса белгилейин. Чакчыл түрмөктө грамматикалык негиз тактап айтканда катышпайт. Бул сүйлөмдү биз тең байланыштагы татаал сүйлөм дейбиз. Өзүңдүн да карылыкка барарыңды ойлоп, улууларга катуу сөз айтпагын биринчи сүйлөмүбүз. Анткени алардын көңүлү назик экинчи сүйлөм. Демек, бул байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм. Демек, силер чакчыл түрмөктөрдөн, атооштук түрмөктөрдөн этичтин татаал формасын айырмалайт деп билемин, түшүндүңөр деп ойлойм. Анткени булардын окшош жагы үчөө тең бирдей суроого жооп берет. Эки жандан ашык сөз тизмектеринен туруп, сүйлөмдө бирдей мүчөлүк кызматты аткарат. Этичтин татаал формасы дайыма баяндооштук милдетти аткарарын эсиңерден чыгарбагыла. Чакчыл түрмөктөр менен атооштук түрмөктөр бизге түшүнүктүү. Этичтин татаал формаларынын туура жазылышы. Этичтин татаал формаларынын ар бир түгөйү балдар айрым-айрым жазылат. Кошуп жазып койбошубуз керек. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, сурап чыга кал. Албетте буларды силер билишиңер мүмкүн, эсиңерге салып коеюн. Эскертүү: жат деген жардамчы этиш кыскарып ат болуп айтылат, негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат. Эгерде баратат, келатат деп жазсаңар дагы туура деп эсептейбиз. Зат атоочу менен этиштен куралган кошмок сөздөрдө айрым жазылат.
Жардам кыл, жардам эт, кол шилте, кол сал, баш ийдир, салам бер, баш тарт, азап чек, өч ал, кол кой, таасир эт, өмүр сүр, курман бол. Булар демек бөлөк-бөлөк, айрым-айрым жазылат. Зат атоочу менен эчтен куралган эчтин татаал формаларына келерки сабактарда дагы кеңири токтолобуз. Төмөнкү татаал этиштердин толук түрүнө да, кыскарган түрүнө да жазууда жол берилет. Буларга көңүл бургула балдар. Жалпы республикалык тесттин да суроолорунда бул боюнча тапшырмалар берилип жүрөт. Алып бар, алып бар десек да болот, алып бар десек да болот. Алып кел десек да болот, ап кел десек да болот. Алып бер, алып бер десек да болот. Буга кыргыз тил орфографиясында, кыргыз тилинин орфографиясында жазууда жол берилген. Теориялык билимдерди өздөштүрүүнүн натыйжасында балдар канчалык деңгээлде практикада туура колдоно алабыз. Эми мен силердин билимиңерди текшерем. Өзүңөр отуруп алып, өз алдыңарча билимиңерди текшересиңер. Мен эки түрдүү багытта тапшырма берем. Текст менен иштейбиз. Анан тест менен иштейбиз. Текст менен иштегенде текстти кунт коюп угасыңар. Бул жактан да текстти силерге көрсөтөм. Абзацтардын ортосундагы катышты аныктайсыңар жана берилген татаал этиштерди табасыңар. Ар бир окуучу өзүн өзү текшерет, жыйынтыгында баалоого жетише алат. Абзацтардагы негизги ойду аныктасаңар 5 деген упай аласыңар. Аныктай албасаңар 0 упай аласыңар. 0. Тексттеги берилген татаал этиштерди 5-өөн тең тапсаңар 5 упайга ээ болосуңар, 4-өөн тапсаңар 4 упайга, 3-өөн тапсаңар 3 упайга, 2-өөн тапсаңар 2, 1-өөн тапсаңар 1 упайга ээ болосуңар. Тест менен иштейбиз. 5 тест берилет. 5 тестти туура тапсаңар 5, 4 тестти туура тапсаңар 4, 3 тесттин туура жообун тапсаңар 3, 2-өөн туура тапсаңар 2, 1-өөн туура тапсаңар 1 упайга ээ болосуңар. Жалпы тест жана текст боюнча бардык суроолорго туура жооп берсеңер 15 упайга ээ болосуңар. Текст менен иштөө. Текстти окуп жатканда абзацтардын ортосунда кандай катыш бар экендигине жана тексттен татаал этиштердин формаларын аныктаганча окуйбуз. Айрым адамдардын айтымында биздин өлкөдө жашоо абдан кыйын. Жумуш орундар аз, азык-түлүк кымбат жана окуу жайлары сапатсыз адистерди даярдап жатат. Чындыгында бул биздин балдарыбыздын келечегине терс таасирин тийгизет. Анда эмне үчүн чет өлкөлүктөр биздин өлкөдө жашоону каалашат? Көрсө биздин элибиз эркин, мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз турбайбы? Бизге кымбат туюлганы менен азык-түлүктөрүбүз чет өлкөдөн көп эсеге арзан. Ооба, окуу жайларыбыздын саны көп, бирок көпчүлүгү сапаттуу кадрларды даярдай башташты. Жумуш орундары аз деп отура бербей, өзүбүз да кичи менчик ишканаларды ачууга аракеттенели. Келечек жаш муңдарга шарт түзөлү, урматтуу жарандар. 2 тапшырманы аткарасыңар. Абзацтардын ортосунда кандай катыш бар? Тексттен этиштин татаал формаларын аныктайсыңар. Тактап айтканда, текстте канча этиштин татаал формасы катышкан? Кана окуучулар, берилген убакыт бүттү. Анда мен силерге туура жоопту чыгарайын. Абзацтардын ортосундагы карым-катыш ой аны төгүндө. Эгерде ой аны төгүндө деген болсоңор, өзүңөргө 5 упай бергиле. Тексттен татаал этиштин формаларын аныктагыла. Демек 5 татаал этиш берилген. Эгер 5-өөн аныктаган болсоңор, анда өзүңөргө 5 упай коесуңар. Мына өзүңөрдү бааладыңар деп ойлойм. Анда тест менен иштөөгө өтөбүз. Кайсы катардагы сөздөр туура жазылган?
Kiyet, çiyet, oynup turar, kengeyet, seleyet, tabıp gelir. Тура жооп кайсы катардагы сөздөр туура жазылган? Туура жообубуз А. Б'да ойноп турар деп жазылбайт балдар. Анткени этиш сөздөрдүн аягы үнсүз менен аяктаса, ага үндөө менен башталган мүчө уланганда эч качан созулуп айтылбайт, жазылбайт. Ойноп турар бир эле А жазылыш керек. Кеңейет, селейет деген жерде, бул жерде й тыбышы, й тамгасы жазылбаш керек. Г'да табып келер эмес, таап келер. Таап келер деп жазылууга тийиш. Ошондуктан Б, В, Г вариант туура эмес жазылган, А туура. Кайсы катардагы сөздөр туура жазылган? Алып кел, ап кел. Алып бер, алып бер. Жардам кыл, кол шилте, өч ал, кол кой, өмүр сүр кана. Туура жоопту көрсөтөйүн, өзүбүздү өзүбүз текшеребиз. Демек туура жообубуз А. 1, 2, 3 берилген бардык сөздөрүбүз туура жазылган. Үчүнчү тестке өтөбүз. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл аракетке кошумча гана маани берип турат? Колундагысын ала койду, китебин текчеге койду, эркин-эркелигин койду, арызына колун койду. Кана балдар? Кыймыл аракетке кошумча маани берген сөздөр булар жардамчы этиштер. Жардамчы этиштерди табабыз. Демек таптыңар. Туура жооп А. Б, В, Г варианттарында бардыгында негизги этиш. Ал эми Ада колундагысын ала койду дегенде койду жардамчы этиш. А негизги этишибиз бул жерде алуу жөнүндө болуп жатат. Төртүнчү. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз негизги кыймыл аракетти көрсөтүп турат? Ата-энеңе катаал мамиле жасап, анын дилин оорутуп албагыла. Албагыла деген сөздө асты сызылып турат. Бизден негизги кыймыл аракетти сурап жатат. Атанын сөзү акылдын көзү тура. Балам, менин сени канчалык жакшы көрөрүмдү өзүң бактылуу болгондо жакшы түшүнүп каласың. Кечиресиңер, балалуу болгондо жакшы түшүнүп каласың. Өзү каалаган илимди толугу менен перзентине берүүгө, аны өзүнөн дагы беделдүү шартка жеткирүүгө ата дайыма жанын үрөйт тура. Асты сызылган сөз негизги кыймыл аракетти көрсөтүп турат. Кайсы катардагы асты сызылган сөз негизги кыймыл аракетти көрсөтүп турат? Анда туура жоопту көрсөтөйүн. Демек туура жообубуз В. Түшүнүп каласың. Ада оорутуп албагыла дегенде албагыла жардамчы этиш. Б'да атанын сөзү акылдын көзү тура дегенде акылдын деген бул этиш сөз түркүмү эмес, бул акыл зататооч. Өзү каалаган илимди толугу менен перзентине берүүгө жана өзүнөн дагы беделдүү шартка жеткирүүгө ата дайыма жанын үрөйт тура дегенде тура жардамчы этиш. Ошондуктан В варианты туура. Түшүнүп каласың дегендеги түшүнүп негизги этишке кирет. Асты сызылган сөз тизмектерине карап чакчыл түрмөктүү сүйлөмдүн катарын аныктагыла. Киши болор, кишинин киши менен иши бар. Перзент өз алдынча жумуш аткаргыча, ата-эненин колуна аманат. Адал тарбиянын, ахлактуу адептин чегинен чыкпай жүр. Ата-энеңдин нускалуу кеңештерин дилге тутпай туруп, жаңыдан иш баштаба. Кайсы катарда чакчыл түрмөктүү сүйлөм бар? Туура жообуңарды текшергиле. Туура жооп Г.
Ада киши болор кишинин дегенде бул киши болор бул атооштук түрмөк. Президент өз алдынча жумуш аткаргыча ата эненин колуна аманат дегенде президент өз алдынча жумуш аткаргыча бул багыныңкы байланышта татаал сүйлөм. Анткени гыча деген чакчылдын мүчөсү болгону менен президент деген сүйлөмдүн ээси катышты. Адал тарбиянын ахлактуу адептин чегинен чыкпай жүр деген бул татаал этиш. Ал эми гда ата энеңдин нускалуу кеңештерин дилге тутпай туруп деген бул чакчыл түрмөк. Дагы бир жолу эскертем, чакчыл түрмөктө грамматикалык негиз катышпайт. Канча упай алдыңар? Ар бирибиз өз деңгээлибизди аныктайбыз. 13-15 упайга ээ болсоңор эң жакшы. 10-12 упай жакшы. 8-9 упай орто. 6-7 упай төмөн. Демек өзүбүздү өзүбүз баалайбыз. Тема боюнча күтүлүүчү натыйжалар. Кана балдар, сабактын башында да силерден сурадым эле, билемин деп. Эми мен билдим. Кана дагы бая башта дептериңерге койгон белгиге дагы белги коюп чыгасыңар. Этиш сөз түркүмүнүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал түрү бар экенин билемин. Татаал этиштердин мүнөздүү белгилерин билдим. Татаал этиштер негизги жана жардамчы сөздөрдөн түзүлөрүн аңдап түшүндүм. Татаал этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп тутумдашаарын, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирээрин аныктай алдым. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактаарын билдим. Жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстап кошумча маани берерин ажыраттым. Этиштин өзгөчө формалары менен этиштин татаал формаларын айырмалай алдым. Этиштин татаал формаларын туура жаза аламын. Мына окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Темага карата берилген мисалдар Бийиктик басмаканасынан чыккан Ой гүлдөрү китебинен алынды. Силердин китеп текчеңерден орун алат деген ишеничтемин. Эгерде күтүлүүчү натыйжалардан силер плюс белгилерине ээ болгон болсоңор, биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлоймун. Силер үчүн түшүнүксүз болуп калган маалыматтарды окуу китептен кайра карап чыгып, алган билимиңерди өз алдыңарча толуктайт деген үмүттөмүн. Китепте берилген көнүгүүлөрдү жазып аткаруу аркылуу алган билимиңерди бышыктагыла, кайрадан силер менен аманчылыкта жолугушалы, саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.